Буларда Кыргызстандык укук коргоочулар шайлоо тууралуу мыйзамга түзөтүүлөрдү киргизүү президенттик шайлоону өткөрүүдөгү ачык жолтоо болот дешүүдө. Алардын айтымында өз алдынча байкоочуларга тиешелүү боло турган өзгөртүүлөр боюнча нааразы. Тактап айтканда коммерциялык эмес уюмдардын байкоочулардын укугу чектелип жатат дешүүдө. Беспишим Исмат Ибрагимов ал эмне болгон өзгөртүүлөр, анан жанагы жогоруда айткан укук коргоочулар кайсыл нерсеге тактап айтканда нааразы болуп жатышат, ошонун тегерегинде маектешкен жатабыз. Исмат, биринчи эле суроо, мына ушул түзөтүүлөргө кабылган мыйзамда байкоочуларга байланыштуу өзгөрүүлөр эмнелерге өзгөртүлүп, экинчи окууда кабыл алынган эле, адегенде телекөрүүчүлөргө маалымат берсек, ушул туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Рахмат Айгерим, сөзүмдүн башында ушул жалпы өзгөртүүлөргө кичине токтоло кетейин. Бул жерде жалпы өзгөртүүлөр президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамда 300дөн ашык өзгөртүүлөр сунушталган. Анын ичинде президентке коюлуучу талапкерлердин күрөөсүн көбөйтүп, ошондой эле парламентке өтүүдөгү пайыздык босогону жогорулатуу, андан тышкары шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу маселеси каралган. Ошондой эле шайлоо алдында интернет тармагындагы жөнгө салуу маселеси каралган болчу. Ал эми бул жерде байкоочулардын беренелерине кайта турган болсок, байкоочулар алдыдагы шайлоолордо эч кандай соттук процесстерге катыша албайт экен. Ошондой эле сөзсүз милдеттүү түрдө каттоодон өтүүгө алар милдеттендирилет экен. Бул кандайча байкоочуларга тоскоолдук жаратат экен? Эмнелери менен конкреттүү түрдө мисал катары жанагы чектөөлөрдү, кесепеттери туурасында айтып жатышат? Бул жерде жанагы укуктары чектелген соттук процесстерге катышпай калганды, бул канчалык бир укук мыйзам бузууларды же болбосо Борбордук шайлоо комиссиясынын туура эмес аракеттерин билип туруп, ошол тууралуу аракеттерин ачык айкын соттук процесстерге катышып айта албаса, даттана албаса, алардын бул байкоочу деген ишинде эч кандай маңыз калбай тургандыгын айтышты. Себеби ушуну менен алардын укуктары чектелет. Андан тышкары бул жана каттоодон өтүү беренеси. Каттоодон өтүү беренесинде эгер бул жерде административдик тоскоолдуктардын башталганы деп айтып атышат, ал жерде эгер бийлик же болбосо кандайдыр бир күч өзүнүн көздөгөн максатына жетүү үчүн өзү каалаган кишини гана шайлоо процессине катыштырышы мүмкүн, башкаларды четтетип коюшу мүмкүн деген дагы ойлорун айтышууда. Бул болсо ошол шайлоо процессине ачык айкын жана демократиялык түрдө баа берүүгө чектөө деген сындарын дагы айтышты. Жогорку ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү болсо, алар эч кандай биз чектөөлөр койгон жокпуз. Кыргыз шайлоо өткөрүү Кыргызстандын ички иши болгондуктан тышкы күзөтчүлөр, ошонун ичинен ички күзөтчүмүн деп өзүлөрүн эсептегендер дагы шайлоо процессине таасирин тийгизбеши керек деген пикирин айтты. Азыр бул тууралуу БШКнын мүчөсү Назаралы Ариповдун пикирин уксак. Шайлооду негизинен бизде мамлекет өзүбүз өткөрүбүз керек, биз өткөрүбүз керек, кыргыз эл мамлекетинин жарандары. Бул шайлоо биздин ички ишибиз болот. Чет элдик келген жарандар, чет элдик маалымат караштарынан келгендер булар байкоо гана жүргүзүп берет да. Биздечи биз мыйзамды сактап атабыз, сактаган жокпуз өзүбүздүн мыйзамдарыбызды. Ал эми мыйзам демилгечилеринин бири Айтмамат Назаровдун пикиринде бул эч кандай мыйзам алардын укуктарын чектеген жокпуз, болгону соттук чечимдерге жана соттук процесстерге катыша албайт деп айтты. Бул болсо ошол коргоочуларга жанагы эң башкысы бутту ошол жерден бут тосуунун эң башкы элементи катары бааланууда. Алар болсо депутаттар болсо сырткы күчтөрдөн каржыланган акчанын эсебине каржыланган адамдар бул өздөрүнүн кызыкчылыктарын тартып бир тарапка өздөрүнүн баасын берип коюшу мүмкүн деген кооптонуудан улам ушундай чечимге келгендигин билдирди. Азыр депутаттын пикирине көңүл бурсак. Демпул катарында байкоочу боло берчү. Азыр биз жок. Сеп коомдук байкоочу регистрация болуп өт, анан байкоочу кылдып ошол норманы киргизген. Эми байкоочу деген ким өзү? Природасы боюнча мындай карасак, бир тараптын кыргызчылыгын көздөй турган байкоочу. Ал эми демпулдар дагы ошентип бир тараптын кыргызчылыгын көздөп кетпесин деп МПОго бул чет элден колдоо келип атат. Буларды коомдук байкоочу деп киргизген. Булардын болгону гана сотко кайрылуу укугун алып койдук.
калган укуктары баардыгы калды ошол эле ойдо. Сиз жогоруда айттыңыз, ошол баягы оңдолгон вариантында интернетке байланыштуу түзөтүүлөр бар экен депчи. Биздин билишибизче, ал интернетке байкоо жүргүзө турган баягы орган жок бизде. Бул түшүнүк шайлоо тууралуу мыйзамда кандайча түшүндүрүлүптүр же механизм ошол эле? Шайлоо тууралуу мыйзамга булар интернеттеги кечиресиздер, интернет желилерин дагы көзөмөлгө алууну пландаптыр. Бул жерде шайлоо алды үгүттөрүн жөнгө салуу максатында кеминде бир 500дөн артык ашык активдүү колдонуучусу болгон интернет басылма деп эсептелген интернет түйүндөрдү жөнгө салып көзөмөлдөп туруу аракеттерин дагы карап чыгыптыр. Ал эми укук коргоочулар болсо бул жерде эч кандай мыйзамга туура келбеген карама каршы багыттарын айтып чыгышты. Алардын айтымында маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жөнүндөгү мыйзамга интернетте көзөмөлдөө укугу ушул жака киргизилиши керек экен. Ал эми шайлоо алдындагы баш мыйзамга ошондой шайлоо алдындагы үгүттөрдү жөнгө салуу боюнча интернетте көзөмөлдөп сунушу бул мыйзамга такыр карама каршы келип калыптыр. Андан тышкары бул процесстерде эч кандай механизм иштелип чыгылган эмес экен, жазылган да эмес экен, жөн гана түшүнүктөр боюнча эле калып калган экен. Рахмат Исмат, маалыматыңызга. Исмат Ибрагимов шайлоо тууралуу мыйзамдагы түзөтүүлөргө байланыштуу нааразы болуп жаткан айрым укук коргоочулардын пикирлерине токтолду.